Саламатсызбы? Эфирде Дабагер берүүсү, аны мен Акылай Маратова алып барам. Бүгүнкү эфирде биз эндокриндик система жөнүндө кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбызды чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анда дароо эле алгачкы суроого өтсөк, агай, эндокриндик система жөнүндө кеңири түшүндүрмө бере кетсеңиз. Эндокриндик система деген эмне? Эндокриндик система деген бул нерв системасы, бөлөк системалар сыяктуу, мисалы кан айлануу системасы сыяктуу эле, дем алуу системасы сыяктуу эле өзүнчө баягы организмге керектүү система да. Организмдин негизги системаларынын бирине кирет. Эмне үчүн эндокриндик деген, эндо деген сөз внутрь. Крин деген баягы гормон кылат да. Эндокриндик системадан гормондор чыгат, ошо баягы канга коюлат. Бизде экзокринный система деген бар. Гормон эмелер железа деген бар. Экзокринный болсо сырткы коет. Мисалы көз жашы, баягы сүйлөмдөр деп коебуз, шилекей деген сыяктуулар бар. Ичегилерде дагы бездер бар. Эми мындан айтканда, бул мисалы эндокриндик системаны гормондор жөнүндө сөз болот да. Гормондор деген эмне? Гормондор дегенибиз баягы активдүү, биологиялык активдүү заттар да. Алар кичинекей эле дозада организмге жардам берет. Биз эми баягы адамдар туулат, өсөт, жанагынтип өзүнүн тиричилигин кылат, иштейт. Бардык кыймыл эндокрин менен да, гормондор менен. Биздин ишибиз, кыймылыбыз, аракетибиз бүт бар гормондор менен болот. Клетка, жанагындай мышцалар, жанагы организм ошо менен иштейт да. Эми бардык нерсе катышат. Организм өөрчүшүндө дагы, өсүшүндө дагы аяк кылгынга чейин. Баягы организм, мисалы бизде репродукция деп атпайбызбы адамдын? Баланын өсүшүнө бардык жерде гормондор бар да. Ошон үчүн бул система аябай важный. Эми бул эндокриндик системаны кимдер дарылайт? Врач эндокринолог дегендерибиз бар. Алар баягы көрүп, бул жерде сахар диабет дегенде коркунучтуу бар да. Ошо сахар диабетти да дарылашат. Эми мен сахар диабет жөнүндө бүгүн аз айтам, анткени мурда айтпадым беле. Анан контрол калып турат. Андан бөлөк үй бүлө дарыгери. Үй бүлө дарыгери көбүрөөк дарылаган себеби баардык эле эндокринологко бара албайт. Андан врач, андролог, уролог, андролог дегенибиз бар. Ал жанагы балдарды көрөт. Анан кийин гинеколог, эндокринолог деген бар. Аялдарды жанагындай даярдайт. Жанагы боюну болгонго, бала болгонго. Ушундай да. Эми мен эмне үчүн муну айтып жатам? Мен өзүм врач эндокринолог, биринчи кесибим да. Ошон үчүн бул ишти жакшы билем. 77-жылы, 1977-жылы. Бизде улуттук госпиталь деген бар. Ошондо эндокринология бөлүмүндө интернатура өткөм да. Ошондо бирок мен эндокринолог болуп иштебей калдым, бирок кийин баягы семейный врач болуп 10 жыл иштедим. Үй бүлөлүк дарыгер катарында. Ошондо аралашып жүрдүм. Азыр деле иштейм. Эми баягы баардык врачтар катышат да, булачы. Жакшы. Ал эми гипоталамус зонасы, гипофиз бези жөнүндө кеңири айтып берсеңиз, анын гормондордун өзгөрүүсүнөн кандай оорулар пайда болот? Эми биз гипоталамус, гипофиз деп эле чоңойдук. Ушу гипоталамус деген эде ушундай зона бар менин алдыңкы бөлүгүндө. Ошондо бул гипоталамус гипофиз башкарып турат. Өзү эки гормон чыгарат. Окситоцин деген чыгарат, анан вазопрессин деген чыгарат. Анан бөлөк ошо гормондо эмени гипофизди башкаруучу гормондор чыгарат да. Эми жерде гипофиз главный роль. Биз баягы врачтар муну айтып коет, эндокрин системанын дирижер деп. А мен баягы жөнөкөйлөтүп айтканда муну айтам, бул деген баягы директор. А биогенеральный директор. А калган эмелер, железалар, калган бездер заведующий. Мисалы калкансымал без, уют бези дегенде мындай деп. Анан бул биринчи сөздү баягы кыйкырганда, мисалы капа болгондо гипофиз болот. Гипоталамус. Гипофиз. Анан сразу бөлөк бездер регуляция болот да. Мисалы гипофиз деген кандай? Гипофизде тиреотропный гормон деген чыгат. Калкансымал безди иштетет. Өзү соматотропный гормон деген чыгарат. Соматотропный деген гормон өсүү. Мисалы эмен дененин өсүшү, сөөктүн өсүшү, сиздер ошонун шишигин байкап жүрөсүздөр, билген көргөнсүздөр. Анткени анын шишигинде адам бой өсүп кетет.
бир жигит болгон көп жылдан мурун. Машинага легкий машинага отура алчу эмес да, жеңил машинага. Ой өсүп кеткен. Кийин каза болуп калды. Ошону көбүбүз көргөнбүз. Колу узун, мурду узун ушундай болуп калат адам. Анан ал 2 метрден ашып өзөп кете берет. Анан эми ал эгерде ал гормон көп чыкса, гормону аз чыга турган болсо соматотропный гормон эргежел болуп калат. Эргежел көп жүрөбүз, көп ой өспөй калат. Эми андан бөлөк болезнь естен кушенга деген бар. Адам семирип кетет. Башы толуп кетет, көгөрөгү толуп кетет. Анан бир чейин эмелер кызылдар чыгат. Бул баягы мунун көбүрөөк иштешинен. Эгер аз иштесе эмне болот? Аз иштесе дагы жанагындай карабайсызбы эргежел деп. Эми муну биз билебиз, дарылайбыз. Анан кийин дагы гормон. Аденотропный гормон деп коет. Аденотропный гормон бул жанагы бөйрөктүн үстүндөгү 3 бурчтук без. Ошону камсыздайт. Ал дагы көп роль ойнойт өзүчө. Анан кийин дагы баягы бизде гонадотропный гормон деп коет. Гонадотропный дегенибиз аялдар. Мисалы аялдар фолликулер стимулирующий дейт, төрөткө камдайт. Энелик урук бести чыгарат, энелик бес иштетет. Анан жанагындай яйцевая клетка деген чыгат. Анан жарылып чыккандан кийин адеде желтый тело деген пайда болот. Ал лютеин стимулирующий гормон деген. Ал ошону камдап кайра калыбына келтирет да. Кайра жарылган жерде. Ошентип ушундай система менен кетет. Анан меланотропный гормон дегенибиз бар, ал баягы пигментация. Адам кандай, өң кандай, тигиндей мындай деген ошоду айтышат. Чыгып баардык гормондор негизинен гипофиз менен иштейт. Гипофиз баардыгын мында башкарып турат да, кыңкылдап башкарат. Айтканын кылышат берчү. Жакшы. Ал эми эпифиз бези жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Эми эпифиз бези тиги гипофиз болсо бул эпифиз. Бул дагы ошондой важный шишковидный тело деп коет. Мына карайсызбы? Гипофиз мына, мунус мына калкансымал без. Эми калкансымал без баягы эмеден тиги важный бездердин бири да бул калкансымал без. Жакшы. Урматтуу көрүүчү, сиз Дабагер берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн биз эндокриндик система жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин суроолорубузга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз жооп берип жатат. Анда дароо эле кийинки суроого өтсөк, агай зоб деген эмне? Зобду кандай түшүнсөк болот? Калкансымал бездин функциясын түшүндүрүп берсеңиз. Бул калкансымал без деп мына бездер ол жерде бардык бездердин сүрөтү турат. Кандай иштейт, кандай болот деген. Калкансымал без бул эң важный бездердин бири. Негизги дегенибиз бул бардык обмен деп коет, зат алмашууну турлайт да, зат алмашууну мына гипофиз, гипоталамус. Карайсызбы? Анан бардык зат алмашууну турлайт. Бизде зоб деген көп. Бардык эле чочуп берет, зоб десе элечи. Бизге зоб менен күн сайын почти келет. Аялдар көп ооруйт. Аялдар 5 эсе, 10 эсе эркектерге караганда көп ооруйт. Анан бүт баары ушу зоб десе окумуштуу ойлойт да. Зоб деген бул ошо калкан бездин чоңоюп кетиши. Ал чоңоюп кетиши 3 түрлүү болот. 3 түрлүү болот. Биринчи түрү мына узелкой зоб, узлой зоб дейт. Түйүнчөк болуп чоңоет. Анда да көп. Андан кийин баягы диффузный увеличение дейт. Андайлар да бар. Бирок андайлар азыраак. Андан кийин тиреидит деп коет. Ал болсо бөлөк жок. Анан смешанный зоб. Смешанный зоб деген бул эмне экен? Бул эмедин тиги калкан безин чоңоюшу. Бизде эндемиски зоб. Эмне үчүн бизде эндемиски зоб? Булар бул калкан безди 3 гормон чыгарат. Тироксин деген чыгарат, тиреоидин деген чыгарат, анан кальцитонин деген чыгарат. Ошол тиреоидин, тироксин, тиреоидин йод менен синтезделет. А бизде почвада йод аз, топуракта, жер шартында, сууда йод аз, керек болсо абада да азыраак. Ошон үчүн йод аз болгон үчүн бизде эндемиски зоб. Ар бир 3-чү аял оорушу мүмкүн.
чоңоюшу мүмкүн да, оорубайт, чоңоюшу мүмкүн. Ал оорусу бөлөк. Алар ойлоп чоңойсо кош болуп кетти деп андай эмес. Эгерде көкүрөк эмени кысса, тиги дем алуу органдарын кысса анда бөлөк. Андай да чоңоюп кетиши мүмкүн. А бирок көбүнчөсүнүн функциясы ошого карайбыз. Функциясы өзгөргөн жокпу. Бизге функция важный да. Функциясы кандай болот. Ошон үчүн бизде тиреотоксикоз деген бар. Аны биз баягы диффузный токсический соп дейбиз, ДТЗ. Анда обмен деп атпаймынбы? Бул белковый обменге да таасир берет, белок обменине дагы, жанакындай углевод обменине да таасир берет, май обменине дагы. Значит, адам иштеп турушу да, адам кылып турган. Значит, эмне болот анда? Эгерде көбөйүп кетсе, адам жанакынтип арттап кетет, шашып ушуп, көзү чанагынан чыгып, жанакынтип бир өзүнчө бир оң түсүнө билинип калат да, кандай экени, жүрөгү дүкүлдөп, жанакынтип колу титиреп. Мунун 3 симптому бар. 3 симптом. Триада симптом деп коет. Мына карайсызбы, триотоксикоз. Триада симптом дегенде кандай болот? Мындай көзү чанагынан чыкты, жанакынтип терделди дейлик, щитовидный железа увеличен, чоңоюп кетет. Мен ушундай бир аялды көрдүм, эсимде калган. Бул эми 95-жылдары болуш керек. 36-дагы аял болчу анда, жаш эле. Ана киши ушундай көзү менен фара сыяктуу чыгып, щитовидный железа укмуштай чоңоюп, анан ал айтып калды, мен айттым операция барбайсызбы деп. Мен колу титиреп, жүрөгү дүкүлдөп. Ой жок, мен операция барбайм. Ушундай эле аяктар эмес деп келип жүрдү. Мен корктум башындачы. Мени региотерапия дарылап жүрдүм, өзү дагы дарылап жүрдү. Бул атайын дарылар бар да. Щитовидный железанын функциясын басаңдоочу дарылар бар. Ошону ичип жүрдүм, мерказалил деген. Анан кийин ошондой баштады кийин. Анан кийин азыр ошондон бери канча убакыт өттү? 5-6 жыл дарыланса, анан кийин азыр эмеде Россияда иштеп келди, азыр бөлүк таптакыр. Анда биринчи кезде кабар жок. Ошондой бул ДТЗ, диффузный токсический соп. Бул дагы кездешет. Эми андан бөлөк бизге главный бул гипотиреоз. Гипотиреоз щитовидный железанын жанагы гормондордун азыраак бөлүнүшү. Эми бул азыраак бөлүнсө эң катуура микседема. Эң катуу. Мында болсо тескеринче. Адам жай басып калат, шишит, жанагындай бети шишит көбүнчөсүн. Бизде 3 эле оору көбүрөөк шишитет. Биринчи оору жүрөк оорусу, конечно, анда шишит. Бөйрөк оорусу анда шишит. Анан ушул ооруда шишит. Анан, конечно, бутта вена расширен болсо анда шишит. Эми бул ооруда бизде ошо көбүнчөсүнүн функциясы азайып кетишет да. Жанагынтип алы кетип, тынчсызданып, жанагындай бир кайгапа болуп, мындай денеси жанагындай кургап, ошентип келишет. Биз ошолорду дарылайбыз. Бул катуураак микседема деп аталат да. Бул эгерде тиреотоксикоз базилдүү болезни десе, дейин болсо микседема. Бул микседема өтө күчөп кеткени. Андан бөлөк дагы бизде аутоиммунный тиреоидит деген бар. Ушу менен көбүрөөк келишет. Бизде ТТГ эми бизде аябай жакшы. Азырчы УЗИ бар. Кудай шүгүр, щитовидный железаны көрөбүз, чоңоюп кетти деп айтабыз. Функциясын текшеребиз, лаборатория жакшы көрсөтөт. ТТГ деген бар, карбон. Ал баягы айтпан тиреотропный гормон бул гипофиздики. Гипофизден чыгат. Ал сразу эле билебиз көбөйүп кетти. Эми тиги Т3, Т4 деген азайып кетет. Аны айтабыз. Бул өзү зоб, гипотиреоз деп. Ошо гипотиреоз менен көп дарылайбыз. Аны бүт барлар укмуш оорго депчи. Эми дарыласа коркунуч жок. Андан бөлөк дагы онкология. Бул өзү аденокарцинома деген бар, ошондон коркобуз биз. Главный биз карайбыз. Мына мисалы аял келди, мындай көрүнүп турат да чынбы. Анан кийин эме жутчу деп тамагын жутуруп көрөбүз. Эгерде мындай кичине чоңойгон болсо, колуңду кармап көрөсүң, эмнеси болуп, узловой экен, диффузный экен. Анан көзүң, конечно, эгерде көрүнүп турат. Андан кийин эгерде көбүрөөк чоңоюп кетсе, анда айтабыз. Эгерде текшериш керек. Текшергенде онкологияда текшерет, Акымбаевдин атайын эндокринология отделение суралап текшерет. Ошентип дарылайбыз. Демек айып кетүүгө мүмкүн. Айып кетүү мүмкүн. Гипертиреоз, гипотиреоз жөнүндө айтып берсеңиз, аталган ооруларды кантип дарыласа болот?
Аталган оорулардын мен бир сыйра айттым. Бул жана гипертиреоз дегенибиз, бул базелдөө болезнь, бул кичине азыраак. Жанагындай гипотиреоз көп. Анан жанагы бир гипотиреоздо бир аны ошол дарылайбыз, атайын гормондорун беребиз. Бизде эльтраксин деген бар. Кудайга шүгүр, мындай дарылоо мүмкүнчүлүгү жакшы эле. Жакшы. Калкан сымал бездин жанындагы без кандай функция аткарат? Калкан сымал бездин жанында без кальцитонин, жана айтпадымбы. Ал болсо жанагыды титиретип калтырап берди, ал жетпей калса адам кыйналып калат. Биз ошо эме дегенден коркобуз тиги. Жанагы остеопороз дегенден. Аны биз мындайча айтканда билип кала турган болсок, жанагы судорог тигиндей мындай дегенди байкайбыз дагы, аны дарылайбыз. Демек, дарылоого мүмкүн, э? Карайбыз бул увеличение. Ол зоб деп коет. Мына. Карайбыз бул жерде диффузное увеличение, бул воспаление, жанагындай тироидит, аутоиммунный тироидит, бул болсо зоб, жалпы увеличение, а болсо онкология мына карап кеткен бир жагы. Дагы онкологдор барышат. Жакшы, агай, бөйрөк үстүндөгү үч бурчтук без жөнүндө эмнени айтып беребиз? Эми бизде бөйрөк үстүндө үч бурчтук без. Бул биз неврологдор көбүрөөк билебиз. Мен баягы атка жеңил тайгачак, атанын бери эл сыргак деп ушинтип атап коем баягы тамашалап. Анткени нерв сезгич капачылыкты. Бунун эки слою бар. Биринчи слою баягы корковой дейт. Бул бизде кортизол дейт. Ана кортизол дейт. Бул воспаление басат. Экинчиси альдостерон. Бул болсо обратно всасывание дейт, жанагы бөйрөк читетет. Үчүнчүсү андроген дейт. Бул жанагындай эркектин тукум өткөнүнө жакшы жардам берет да. Жанагындай тукумсуз болбой үй бүлө күткөнүнө. Бул өзү ошондой. Анан бул бездин дагы бир жери сырткы слой, эгерде кортикальный слой десе, ички слой мозговой слой дейт. Ички слой адреналин, норадреналин. Мен муну көп айтам. Адреналин, норадреналин деген чыкканда баягы биз айтып жүрбөйбүзбү? Баягы паническая атака. Адамды жүрөгүн чүрөт. Кан тамырлар кысылат. Давление көтөрүлөт, коркунуч басат. Кол буту титирейт, жүрөгү дүкүлдөйт. Бул эми ошо адреналин. Ошон үчүн биз адреналинди бул баягы эмени сезгич да, тиги психологический дагы стресс өтө сезе турган ушул без. Ушул дагы баягы көп бизге көзү келет да. Аял менен эркектин жыныстык бездери жөнүндө кеңирээк түшүнүп. Мына жанагындай эки слойдон турат. Сырткы слой, кортикальный слой, ички слой, мозговой слой. Эми аял менен эркектин көйгөйү. Аял менен эркектин көйгөйү бул жанагыдай бул бездери көбүнчөсүн биз эмне репродукция дейбиз, адам бала болсун дейбиз да. Ошол вопрос чечилет да көбүнчөсүн. Эми бул жерде эстрогенный гормон деген бар, аялдардын гормону. Андрогенный гормон деген бул эркектердин гормону. Эми эстрогенный гормон айтып атпаймынбы, жана фолликулин, фолликулярный жанагы эме жарылат, анан кийин желтый тело пайда болот. Алба көбүнчөсүн айызга карайбыз. Кыздардын айызы кандай келип атат, кандай болуп атат. Анан биз балдарды дагы. Биз сиздер билсеңиздер керек, жана военный жана призывка даярдаганда көбүнчөсүн чечилип көрөт. Сыртынан көрүнөт. Бою кандай, анын кебеди кешпири кандай, турган турпаты кандай. Анан биз эмесине карайбыз. Жана бала сени деп коет, жүнү чыкканына. Колтуктун алдында жүнү бар экен. Жанагы 12 жаштан башталат, 14 жашта билинип калат. Жакшы эле. Ошону карайбыз да 14 жаштан ашып кетсе куркуштайбыз. Бул баланы учетко алыш керек. Анткени бизде тукумдаш главный нерсе да, чыгы адамдар баягы үйрөл болуш керек. Анан кийин бою да өспөй калат. Карабайсызбы? Кыздарды да ошентебиз. Анан кийин ошондой кыздардын жанагындай эстрогенный гормон главный аты болсо тестостерон. Тестостерон бул активность. Адам активный болот.
жанагыдай жулкунтуп тиги азыр көпөрүнү көрүп атпайсыңарбы? Тестостерон көп болгондо жанагындай көпөр тартып кыйкырып жүрүшөт. Аз болгондо адам кыйналып калат чында. Жакшы. Нейро гормондор жөнүндө айтсаңыз? Нейро гормондор. Нейро гормон мына серотонин. Биз муну менен бөлүштүбүз. Нейро гормон серотонин муну менен бөлүштүргөн себебибиз биз жанагы адамдын психикасын депрессияга бул азайып кетсе депрессияга батат. Бул ар бир гормон счастья дейт. Көңүл ачык, кыйкырып улам жүрөт. Эгер азайып кетсе серотонин, бул эми мээдеги көп органдар синтезделип этилет. Мээдеги кишечниктен көбүнчөсүн. Ошон үчүн баягы айбон топкулуусу жакшы дегендей, өзү серотонин көбүнчөсүн адамдын жанагындай көңүлү, маанай. Биз маанай деп постоянно айтып беребиз. Анан мелатонин. Мелатонин дегенибиз бул уйку. Уйкунун жакшыруусу баары жакшы да, чынбы? Уйкуну жакшыртат. Бул естественный уйкунун гормону да. Уйкунун жакшыруусу мээ салат, уйкунун жакшыруусу көңүлүн ачат дегендей, бул ошондой. Анан эндорфин. Эндорфин дегенди биз дагы көп мындайча айтканда билип көп менен иштейбиз. Бул болсо биз игилотерапевттер. Оны оңун алып келдим. Кытайдын 700 биологиялык активдүү точкасы бар деп атпаймынбы? Ошо 700 биологиялык активдүү точка десек, ошолорго инициатив биз ушу гормондорду эметебиз, чыгарабыз, стимул кылабыз. Ошо менен биздин ишибиздин жыйынтыгы ошо менен болот да. А эгерде ойлоп көрүңүз, эндорфин чыкса эмне болот? Эндорфин чыкса оору басылат. Оору синдрому кетет. Биз ушу көбүнчөсүн жанагындай жыныстык безди иштетсек эмне болот? Аял киши жанагындай эстроген чыкса төрөйт. Биз ошо төрөгөн кемдир көбүлө төрөп жүрүшөт. Эми баягы өзү кызык нерсе экен да. Игилотерапиядан төрөгөн мен бир тажыгым бар азыр эле. Ошо чүйдө жашайт бир айылда. Анан ошо киши бронхиальный астма дарыланып, кийин эме болуп калды баягы, төрөгө жүргөн кырттан ашкан. Анан кийин ошо төрөт боюнча дарылансам деп калды. Анан кийин боюнда болуп, 3 бала төрөдү андан кийин. Карайсызбы? Дагы бир токмоктон бир келин да ошондой. Бир күн келиптир, 2 баласын эчтип алып. Мен мисалы кайсы жылы 95-жылы кетсем, токмокко барсам, ал бир 5-6 жылдан келиптир. 2 бала төрөптүр. Жолдошум менен ажырашкан жүргөм дейт. Жолдошум ажырашам деп, анан баягы лечение алгандан кийин боюмда болуп, 2 бала төрөдүм деп кубанып, рахмат айтып келиптир. Ошондой болот. Анан бир жигит дагы, Кочкордон бир жигит 20 жашта болчу. Жанагыны айтып атпаймынбы? Тиги эмеси начарлап, тиги жанагындай жыныстык мүмкүнчүлүгү өспөй, жакшы орган жакшы өспөй калыптыр. Анан кийин келиптир, тиги ошо үйлөнсөм деп, тигиндей мындай деп. Кийин ошо үйлөнбөдү. Ошо игилотерапия жакшы жардам берет ошондойлоргочу. Демек, жыйынтыгы жакшы. Агай, айтсаңыз, бүгүн азыр биз эндокриндик система жөнүндө кеңири токтолдук да. Ушул силердин доктор Бекбоев медборборунда эндокриндик оорулар боюнча бейтаптарга кандай жардам берет, кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эми ушу комплексин дарылайбыз. Комплексин дарылайбыз. Эми баягы эндокринологко жиберебиз керек болсо, бирок эми сахарный диабеттер көп эле келет, анын жанагындай осложнениясын дарылайбыз. Анан жанагындай айтып атам, игилотерапия. Игилотерапия бул аябай жакшы экен. Кээ бир ойлойт, жанагы молдого барып төрөдүм, анан тияка барып, касиеттүү жерге барып төрөдүм, мазарга барып төрөдүм деп, ошо чындык экен. Көрсө, психологический таасир дагы чоң жардам берет экен. Анын игилотерапия тем более, муну коркуп эле саба бересиң. Анан ошондой көп эндокриндик проблемаларды чече алабыз. Кудай буюрса, жакшы. Жакшы. Рахмат агай, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Урматтуу көрүүчү, бүгүн Дабагер берүүсү эндокриндик система жөнүндө кеп кылды. Биздин суроолорубузга белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз жооп берди. Эгерде сизде эндокриндик система боюнча суроолор жаралып же кайрылууну туура көрсөңүз, анда экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот.